Кыргыздын Кашкөй акыны Жолон Мамытов ары менен кумурскадан кийинки табияттын мээнетке чөзүңсүң деп адамзатка кайрылган ырымда жазган эмеспи? Ош шаарына танапташ жайгашкан Төлөйкөн айылынын тургуну Алмазбек Айтиев дал ошол акын жазган ырдагыдай мээнеткеч жигит. Кесиби боюнча юрист жана тарых мугалими, бирок айлык акынын аздыгы күч кубаты ашып ташып турган жигитти мектептеги ишин таштап багбанчылыкка багыт алууга мажбурлады. Эрте жаздан баштап Кокон Гилас багында мээнет кылат. Ошол эле учурда курулуш материалдарын саткан дүкөн ачып, аймактагы курулуш жүргүзүп жаткандардын керегине жарайт. Грузчик жокпу? Жок, төлөгөңдөр чыдабайт кышка билесиз го. Кудушма атып бер. Менен башкысы чыдабайт да. Ким төлөйкөндө? Ооба. Өзбекстан Ош поштонда чыкпады. Аравандан чыгат, Гүлбардан чыгат, биздин төлөгөндө чыкпайт, иштеген. Чыкпайт, Анан албайсың. Жакшылап алып келгенде жок болуп атпайбы, эч ким чыдабайт да. Мен ОГПдин подвалына тренер болуп иштегем. Айлык 2000 эле убакта. 2000. Ооба, анан мектепте иштедим основной. Мектепте деле айлык аз, мына балдар 5-1-де окугандан кийин частный школалар барат, курска барат. Айына расход 50 000 да жок дегенде. Балдардыкы, төлөй тургандар эле. Ошоганан ушинтип иштеп атам да. Эмесе мен дагы жасанып алып эле сабак берип коюп эле таза жүрөт эле. Эко вузда. Немеде, Кореяда окуйт, чоң кызым. Пусанда. Кийинкиси дагы Сеулга өттү окууга, бирок эми жол ачылса кетет ал да ошондой. Бияктан эле өттү. Ооба. Аяктын бюджетин окуй экен? Бирөөсү бюджет, бирөөсү контрактка. Кореян контрактын Контрактын төлөйбүз да. көп болуш керек, Көп ол өзү дагы иште сабактан кийин иштейт да. Анан жетпей калган $16 000 керек. Бир жылга. Ошондой. Аны мэрим өзү каникулда иштейт, аерде каникул. 3 ай окуп 2 ай дем алабыз, дем алыш учурунда иштешет да. Ошондой. Балдардан жөө мектепте. Жок, немеден кичине кызым частныйда окуду, калгандары неме курска барат да. Тейлорго барат, тоякка барат, бияка. Ошондой. Алмаз чет өлкөлөргө иш издеп кетүүнүн кажети жок. Акча өз жерибизде, асыл топурагыбызда жатат. Болгону ошону мээнет кылып таап алуу керек деген пикирде. Суусу кенен, абасы таза, өз айылында түшөр пайдасы, көрөр кирешеси аз эгиндерди айдап убара болбосок деп айылдаштарына кайра айтуудан чарчабайт. Жакынкы жылдарда өлүшүнө тийген 28 сотук жерден миллион сом пайда табууну көздөп, Кокон Гиласты баладай бапестеп өстүрүп жатат. Мыналар 8 жылдык, бирок өтө жоон, мына карасаңыз. Ана комушулар экөөс чок экен, биз ал дәрилеген эмес, мына дәрилеген айырмасы ошондой болду да. Тамыры көрөсүңбү? Мен алыгы ооба 200 литрлик бочкага шербет кылып коем. Тооктун көңүнөн, койдун көңүнөн бар жоктон салып суу куюп коем. Түйүнө куюп коем. Бир жылда бар, бир челектен куюп чыгам да бардыгына. Ар бирине челек менен куюп чыгабыз. Мисалы мыналар ушу 8 жылдык бүчүрлөрү көп, жакшы. Мына 8 жыл эмес, 14-15 жылдык ушунча болот го, бул 8 жылда ушундай болду да. 3 жылдан бери сатып атабыз. Биринчи жылы бир 5-10 миңдик саттык. Анан кийин 30 миң. Былтыр 150, 200га ушундай. 4-5 эсе деген көбөйүп кете берет экен жылда. Ушу канча сот жерге килген? 28 сотук жер меники толук. 60 түп Кокон Гилас эктим, 28 сотук. Ооба, мен өзү бактале иштеген жагат эле мага. Баягы содадан көрөк.
Анан азыр 5-1 окугандан соода кылышка туура келип калды. Кайрадан ушу бакка эле чыгайын деп атам. Мынал ушу эми ар ким ар түрдүү неме кылышат экен. Баягы тажиктердин көрсөң алар өтө эле кыркып, мына жалпы айтып коет экен. Мен бийик да кылбадым, жалпы айтпадым, орточо мына бакка окшоштурдум да. Мага ушундай жакты. Мыналар ушул жетилгенде немеден берет экен да. 400-500 килограммдан берет. Ар бир түбү. Ооба, 500ге чейин жеткендер бар ки, мен өзүм көрбөдүм, бирок угуп атам да. Анан основной 400 килограмм берет экен. Жакшы караса, жетилсе 400 килограмм. Азыр амофос бес башка бир табигый баягы биогумус азыр бизде жок болуп атат. Мен эми өзүм жок, азыр бизде жок да, бул жерде беришпей атат. Эми быйыл мен өзүм ошондой баксамбы дедим эле баягы. Сөлжан баксам, анан кийин ар бирин ошондой берип чыксак баягы иммунитет күчтүү болот экен деп атат го. Баягы Абдулла Ташиевичтен угабыз да. Интернеттен карап. Көп азыр ошо кызыга баштады уже. Кийинки жылдан почти бардык эле биогумуска өтөп атам. Биогумус жана эгип атканда тамырга көп берип салыш керек да. Тамырга эгип атканда анын зыяны жок. Азыр үстүнө берсе деле болсо керек, жерди тээп туруп, жок дегенде 20 килограммдан бериш керек да ар бирине, жок деген да. Баягы кургап не болуп калат да. Немеси учуп кетет, сапатычы. Көмүп туруп үстүнө суудан баягындай чачыратып коюп койсоң, өзү 1 килограмм кокон килосы 180 болуп атса да, 180 болсо, 180ге канча килограмм биогумус кетет. 1 килограммын түбүнө берип койсок, өзүн 10 эсе актайт ал биогумус. Ушундай актайт. Ошону эл баягы жазгы убакта эл неме болуп атпайбы? Биздин эл расчёту жок жашап, жазда акчасы жок көчөт эгип аткан. Мисалы үчүн бир 20-30 сом качып, начар көчөт алат. Астын удобрение бербейт, ушундай болуп атпайбы? Сен элге кандай, не деп кеңеш айтасың? Жок, мен баягы Фейсбукка да жаздым. Азыр убагында дарылайлы бардыгын дедим. Азыр ИСО бердик да. Биринчи баягы үч коргондон ИСОлорду бердик. Сөөгү таза болот да. Андан кийин мынал гүлүн төккөндөн кийин эле баягы өзүбүз билген дарылар, скор, кийинирээк баягы курт кумурскаларга каршы агроаптекаларда дарылар бар. Ошонун бардыгын убагында берип турсак, кийин сатканда кыйналбайбыз да. Мисалы, мен 180ден сатып атсам, жаныбызда бирөө барып туруп 130дан сатканда ошолор капа болушат экен. Бунукун 180ден алдың, биздикин 130 алып атасың же 100 алып атасың деп наразы болду. Ошо наразы болгон бардыгын айтат элем. Азыр жакшы карасак, быйыл көп клиенттер менен сүйлөштүк, башка жактан келет турган. Эгер сапаттуу болсо, жакшы болсо, стандартка туура келсе дейт. Мына Кытайдан келип атышпай алып кеткен, Россиядан келишет экен. Тажиктер менен сүйлөштүк, ошолор силер тааныштарыңарга айткыла дейт, тааныштарга, ушу төлөкөндүктөргө бардыгы жакшы карасын, сапаттуу карасын, кымбат алабыз дейт. Эчкимге таарынбайт, кымбат сатабыз, жакшы болот да, бардыгын эле туура. Баягы начар карабай койгондор, курт баскандарыкын 100ге да калбай коюп атат да. 1 гектар жерге эксең миллион сом алсаң болот экен да, 10-жылы. 10-жыл болбосо да бир 11-12 жылдары алса. Бир түп 70 миң пайда берет азыркы акчага, бир түп 70 миң. 10 түп 700 миң. 60 түп 4 миллион 200 миң да мен эсептегенде. 4 миллионго чыгат. Азыркы пулга. Да 3 жылда, 4 жылда чыгат 4 миллионго. Ошондой бул алиги сизди Фейсбуктан окудум, 1 гектардан миллион тапса болот экен. Бир ал өтө эле аз. Аз го жерде бирөөнүн багы бар, менин убактым жок да. Аташ ошону уже миллионго кирди да. Меникинчи 28 сот. 28 сот. Миллиондон үстүнө алат уже быйыл. Бул мээнеткеч жигит тыным албай иштеген эмгектен тапканын балдарынын билимине жумшап келет. Балдары мектептен сырткары тил боюнча предметтик курстарга барып, ал жакта да чоң ийгиликтерди жаратып жатышат. Каарманыбыз жашоону билимдүү муун гана оңдойт деген терең ишенимде. Мен мактабайм, балдары өктө зээндүү болду окууга. Балдарынын бардыгын окуу дейт да, эчтекен ойлобойт. Неме чоң кыз азыр Кореяда окуп атат. Алиги биринчи жылы жөн эле окуду, экинчи жылы магистратурага өткөздү дейм. Жакшы окуп атат. Биз 1 сом жөнөтө элекпиз. Анан алиги жол кирасын берип жөнөттүк, бир 100 миңдей болду. Биринчи жылы компьютер алиги эмне деп койду, ошонусун төлөдү. Онан кийин өзүн өзү эле суббота базар күнү иштейт экен. 4 ай окутуп 2 ай каникул берет экен. Ошондо иштеп эле өзүнүкүн өзү төлөп атат. Анан онун кийинки кызы
Дагы өтө жакшы окуду. Анан Кореядан мугалимдер келди. Мен мектепте окуганда эле неме болуп жүрдү. Алпарычы болуп жүрдү да ошолорду. Анан кийин шаарда окуп калды. Шаарда окуду эле. Ал Кореядан мугалимдер келген экен. Башкалар алги котормочу аркылуу сүйлөптүр. Бул ооз экеле суроо бериптир. Анан визиткасын таштап кеттир. Сен бизге бар, биз окутабыз деп. Былтыр 11-ти бүттү дагы экзамендан жакшы өтүп кетти. Анан ал коронавирус болуп, жол бекилип, бара албай калды. Узартып эле келатабыз, онлайн болду, узартып эле келатабыз. Анан ал кыз айтты да, эми 1 ай окуу калды, келбей эле койсун. Ал жол ачылып калды го. Жаңы окуу жылынан келсин. Дедим, Кореяга барам деп, ошентет азыр анан сабак берет институттарда. Өзү 17 эле болот ошондо. 17 эле болот неме. 18ге чыгат экенде. 18ге чыгат. 11-ти бүттү. Алги апамдай эле аялдар дейт. Корей тилин үйрөтүшкө кызык экен, олар Кореяга иштейбиз деп. Анан кийин ошолорду корей тилин окутат экен. Корей тилин кантип үйрөнүп алган небереңиз? Мектепте бир корейстер келип кичине окуган, анан институтта корей тил сабагында болду. Анан ушу 3 кызым экөөбүзгө окшоп сүйлөшөт. Мен менен сендей болуп эле сүйлөшөт. Корейче. Төрөт деп эле сүйлөшүп калышат үчөө. Чул. Алардын тили башкача экен. Анан ошентип эле сүйлөшүп жүрөт. Анан 3-чүсү айтты, мен Кытай тилин окуйм деди. Кытай тилине 1 айча окугандан кийин ол жоюлуп кетти, эмне болду? Эми мен башка окууга кирем, баарыбыз эле корей болуп алайлы. Эми мен Бишкекте бир окуу бар экен, ошого кызыгат. Ошого окуйм дейт. Анан жалаң эле 5-те, анан мектепте айтыптыр, айтыйбы агай Жамал, мектеп боюнча 1-чи месттен ал деди. Эми бияк жакшы экен, эми ошол жакта күйөөгө тийип кетпей эле келсе болду кыздарыңыз. Эми ошентип эле айтабыз, кел деп. Олар эми ишеничтүү эле кыздар, билбейм эми уягын. Келгин, эсен аман окууң бүтүп кел дейбиз. Үйдү сагындым, барам дейт, эми окуулары жакшы. Төлөкөн өзү толук ушу бак кылсак деп атабыз да. Бакка адистешиш керек болуп атат. Жакшы карап, ошо менен тиричилик. Скөлдөгүлөр 3 ай туризмде иштеп коятканга, биз 1 ай кокон класста иштеп коюп, анан 1 жыл жүрө бере турган болуш керек. Күздө жем сатам билесиз. Немеден баштап, сентябрдан баштап мартка чейин жем. Жазында курулуш материалдарын сатып, ошондой тиричилик кылабыз. Россияга кетип калып атышпайбы? Ошонун өзүң сен оюң боюнча минус плюс жактары кандай? Эми четке чыккандын плюс жактары болот окшойт. Мен немеге четке барып жок дегенде бир нерсе үйрөнүп келишет да, туура. Баргандар биздин бир коңшубуз Россияга барып эле келип барата жасап калыптыр. Жакшына барата жасап, акча таап атат, бир нерсе үйрөнүп келди. Анча-мынча сантехниканы үйрөнүп келип атышат. Бул жерде деле бар го, бирок. Россиядан көрө Европа жакшы болду. Европага чыгып турабы, башка мамлекеттерге чыгып көп нерселерди үйрөнүп келсе болот. Минус жагы Россиядан келип эле лечение кылып атышпайбы? Почти 90% лечение алат. Ден соолугун жоготот, акча тапкан менен ден соолугун жоготуп келет. Ошондой. Балдардан да алыс. Балдардан алыс. Балдарга жакшы тарбия бере албайчат. Мисалы, окуучулардын арасында, мектеп окуучулардын арасында кылмыштуулук өсүп атат. Алардын көпчүлүгү негизинен ошол ата-энеси миграцияда жүргөн балдар болуп атат да. Туура? Ошондой анан ата-энеси бул жерде болсо контроль кылат. Чоң ата, чоң эне же тайата тайыны ата-энесиндей контроль кыла албайт. Ушул жерде эми түштүктө бизде жер аз, өтө эле аз, туура. Киши башына 3,5 сотуктан туура келет, основной ошондой. Анан миграцияга кетишке аргасы болуп атат биздикилер. Чүйдөгүлөр миграцияга вообще эле барбай койсо болот экен. Тала, жерлери тала да. Чүй, талас, көл. Ар бир чүйлүк миллионер болсо болот да, эгер оштуктарда иш кылса. Туура? Мисалы, бакта караса, биз оштуктар азыр 20-30 сотук жеринен 500 миллион сом табат. Туура? Алар 1 гектар жеринен 50 000 сом табат. Ошо чүйдө туруп кембагал жашаган уят го дейм. Туура. Туура? Чүйдө жер кеңири. Наркы бети көрүнбөйт. Ошондой. Өзүңдө кандай план?
Эми кандай кылып дагы эмне жагын кеңейтип атасың? Мен азыр расходторум өтө көп. Балдардын баардыгы окуйт. Мен жалгыз өзүм иштеген үчүн кыйын болот. Ошолордун расходу гана окуусуна, курстарына, бияка иши кылып только расходто да. Азыр мынау кыздарың бүт жогорку билимде болуптур. Бир өзүңөр эле билим берип борборлорун ачып алсаңар болобу? Ушундай план бар. Ошо чоң Төлөкөнгө ачып ооба, койсоңуз. чоң кызым 3-курс болуп атат. Эми ошол келсе ал англис тилинде, корей тилинде эркин сүйлөйт. Кореяда айтат экен да, мисалы магазин неме каникул учурунда иштеп атканда бирге иштегендер даже кыргыз экенин билбейт экен. Сүйлөшүп кийин кыргызсың деп таң калат экен да, эми окшошбуз го. Ошондой неме дейт. Анча-мынча билип калышат эмесе байкабайт дейт. Же акценттери, же баягы корейлерде диалект болот экен, ошо диалектлеринен байкап калышат экен. Бирөө менен чогуу 1 ай иштедим дейт. 1 айдан сурап тур да, сен корей эмес окшойсуң деп тур да. 1 айдан. Мен Кыргызстандагы мамлекеттен келген мындайсың. Бизге эле окшош болот экенсиңер деп таң калдым. Ошондой да. Ошо кызым айтат, келсек бир частный школа ачам деп ол. Ошого кызыгат, өзү негизи бирок кесиби башка. Азыр чоң кызым корей тилинде, англис тилинде, орус тилинде эркин сүйлөйт. Себеби жашаган жеринде россиялыктар менен жашайт экен, Кореяда окуйт. Россиядан, Украинадан барган кыздар менен жашап, ал жерде өзүнүн мурунку СССРдегилер орус тилинде сүйлөшөт. Окуу англис тилинде, анан корей тилинде болот экен. Ошондо корейсче, орусча неме свободно сүйлөп калдым дейт. Корейче дагы, орусча дагы, англисче дагы. Сабак англисче болгон үчүн. Экинчи кызым деле англис тилинде, орус тилинде, корей тилинде свободно сүйлөйт. Азыр кореялыктар келиштип атышат го. Ошо корейлердин балдарына кыргызча, орусча үйрөтөт азыр. Айдай деген кызым, экинчи кызым. Неме кореялыктардын балдарына орусча үйрөтөт экен, анан кыргызча сабак берет. Оштуда Ош-Сеждонг деген корей борбору бар го. Ошода кореялыктар иштешет да. Ошонун балдарын кыргызча, орусча окутат. Өзү былтыр мектепти бүттү. Корей тилинде 5-же 6-чы үйрөнөм да. Ошондой. 3-чү кызым мектепте окуйт. Ал Кытай тилинде окуйт, корей тилинде, анан англисче, Тейлорго барат англис тилинде. Орус 3-4 тилди билишет. Эми план баламды немис тилин оку деп атам. Немис тилин үйрөн, ошондо бардыгыбыз окуу борборун ачып алайлы. Бирөөң немисче сабак бересиң, бирөөң орусча, бирөөң корейче, бирөөң англисче. Бардыгы эле бир үйдөн чыккан бул. Мен кароол болулам мектепке. Кароолчу болулам. Апаңы повар кылып коебуз. Эми план эми ошо келечекте. Ооба, жакында кылса болот, ушу 2-3 жылдан эле. Дагы 3-4 жылда болсо керек. Бирок азыр алиги бардыгы эле немелерге крупный инвестор болуп калдым да, балдарды окутам деп. Тапкан только ошол жака. Досторум айтат, качан машина аласың десе, аябай байып кетсем бир тик алам деп күлдүрүп коем. Азыр машина жок. Жок. Портер барбы? Жок, ал дагы кетип сатты, акча керек болуп саттым. Азыр эч нерсем жок, ушу соода кылам, акча тапкан эле балдарды окутам деп эле жака эле кетет. Чын эле ошондой эле болуп атат. Алмаздай ак мээнет, маңдай тер менен жашаган адамдар жер бетинин көркү. Алар өз жашоо образы, кылган иши менен башкаларга дем берип, замандаштарын алдыга сүрөп турушат. Жергебизде алмаздай эмгекчил, мээнеткеч, анын балдарындай билимдүү жаштар турганда элибиздин телегейи тегиз, жашоосу бакубат болоору шексиз.